Ош облусунун Чоң Алай районунда Кичи жана Чоң Памирден келген этникалык кыргыздар үчүн шаарча курулууда. Аталган жерге 26 сентябрда президент Садыр Жапаров жеке өзү барып, шаарчанын курулушуна капсула салды. Шаарча үчүн Кашка суу айылынын Бурган суу тилкесинде 70 гектар жер трансформацияланган. Алдыда бул жерге жеке турак жайлар, 275 орунду жалпы билим берүүчү мектеп, саламаттыкты сактоо объектилери жана башка социалдык объектилердин салынышы пландалууда. Билесиздер да эмнеге келгенибизди. Кыскача айтып коеюн, мектеп, ФАП жанагыдай социалдык объектилерди курганы, капсула салганы келдик. Анан мунун максаты мектеп салып, чоңураак мектеп салып, анан дагы бир ушул жерге 300-400 түтүн үй салабыз жаздан баштап. Улуу Памирдеги, Кичи Памирдеги аугандагы кыргыздарды алып келип жайгаштырабыз. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Ошондой эле айрым объектилердин курулушу Ассанабил коомдук кайрымдуулук фондунун көмөктөшүүсүндө жүргүзүлөт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жерде негизгисине 70 гектар трансформацияланган. Азыр мына 30 гектарына проектisi чийилип, бардык документтердин бардыгы бүтүп, бүгүнкү күндө кызуу иштер жүрүп жатат. Ошону менен катар 40 гектар жеринде дагы биз ошол кыш мезгилинде жазга чейин бардык документтердин баарын бүтүрүп, ошол азыр биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Ошол памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча 300дөн ашык шаарчаны куруу боюнча тапшырмалар берилди. Ошонун алкагында буюрса иштейбиз. Чоң Алай районунун жергиликтүү тургундары президент менен баарлашып жатып, турак жай жана жер көйгөйлөрү, автотранспорттук логистика, ичүүчү суу жана башка социалдык мүнөздөгү маселелерди чечүүнү өтүнүштү. Шул биздин көйгөйүбүз, башка эч кандай көйгөй, жер маселеси. Сиздин 2-3 маселеңиз бар болчу. Бирөө ошо жер, трансформация, жайыт, анан жана пенсия, анан эме болчу, паспорттар болчу, алынбай жүрөт деп. Паспорттарыңызды ошол замат алып берген. Ошол замат чечилди. Бир жуманын ичинде келип бардыгыңарга паспорт берип кетти. Болду, Алла ыраазы болсун. Буга аябай ыраазыбыз. Бул жерде элдин көйгөйү өтө көп. Байкап турганбыз. Кайсы жерге барсаңыз ушул. Ар биринин өзүнүн үйгө чейин проблемасын айткан жерлер бар. Эл экен эми андай тура түшүнүш керек. Биздин Чоң Алай эң артта, алыста калган район. Мурда биз үмүт үзүп эле калган элчи. Бул Чоң Алай эмес, жалпы эле элдин үмүт үзүлө баштаган, өчө баштаган. Айткан менен болбойт, айтыштын кажаты жок. Кудайга шүгүр менен келдиңиз, келериңиз менен ишиңиз алдыга жүрүп кетип атат. Оор сиз үчүн. Садыр Жапаров жергиликтүү калкты тынчсыздандырган көпчүлүк маселелер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ыкчам чечилерине убада берди. Аким, губернаторлордун буга чейин эч бир бийлиги жок болгон. Аты эле бар болчу. Анан бүт мыйзам менен бизге ак үйгө алып алыптыр. Ошонун бардыгын мен ылдый түшүрүп кайра берип атам. Мына 10-15 күндүн ичинде өкмөт жөнүндө мыйзам чыгат, ошондо мына губернатордун да, акимдердин да полный райондун кожоюну аким болот. Мындан тышкары мамлекет башчысы алдыдагы парламенттик шайлоодо ар бир жаран активдүү болуп, мурункудай коррупцияга жол бербестен шайлоо жараяны таза жана ачык өтөрүнө ишеним артты. Шайлоо боюнча мына бардык шартты түзүп бердим силерге. 36 республика боюнча бир мандаттуу округтан чыгат. Түздөн түз өзүңөр шайлайсыңар. Андан сырткары 54 партия менен болот атпайбы, 36 бир менен. 54 дагы партияны шайлайсыңар, мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошогону бересиңер. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдө. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Өз кезегинде аталган райондун аксакалдары Садыр Жапаровдун Кичи жана Улуу Памирден келген этникалык кыргыздарга көңүл бөлүп, өз өлкөсүнө кайтаруу саясатын колдошоорун айтып, өлкө башчысына ыраазычылык билдиришти. Оғандағы Улуу Памирдеги қар болып, зар болып, еліне, жеріне жетпей, боздап, сыздап, илеп жатқан елдердің ауанını түшініп, мына ушундай несені баштап, ошолго қам көріп жатқаныңыздарға biz de katı razıyız. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.